Барыңыздарга assalamu алейкум, урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Насыйхат радиосунун угармандары. Алгач эле сөздү аламдардын жаратуучусу Раббибизге чексиз шүгүрлөрдү айтуу менен жана акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам жана салаваттарды айтуу менен баштайбыз. Сиздер бүгүн Ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрүп жатасыздар жана биздин коногубуз Кыргызстандын дөөлөтүм, балдарга жомоктор жана ошондой эле үй бүлө мамлекеттин өзөгү аттуу чыгармалардын автору Абай Карабай уулу. Assalamu alaikum агай. Кош келипсиз. Агай, алгач эле айтабыз, айтыңыз маарик болсун. Рахмат сиздерге да чоң жараткан Аллах Таалабызга чексиз шүгүрлөр жана мактоолор. Ушул күндү насип кылып, бардыгыбызга Рамазанга жеткирип, андан дагы буюрса мындан кийин дагы өмүрүбүздүн акырыбызга чейин ыйык милдетти, ыйык парызды татыктуу деңгээлде аткарып, сүйүктүү татыктуу үммөт, татыктуу кул болобузго деп буюрса ишенебиз. Иншаллах. Чоң рахмат. Келиңиз анда эмесе эфирибизди баштай берели. Алгач эле ушундай сунуш киргизгибиз келип жатат. Сизди жаш жазуучу катары тааныйбыз. Келиңиз өзүңүздү кыскача тааныштыра кетиңиз. Алгач. Мен Абай Карабаев, жазуучу, ошондой эле ЛТР мамлекеттик телеканалында журналист. Азыркы учурда коомчулугубузда жакшы улуттук идеологияга басым жасоо менен биргеликте өзүбүздүн автордук китебибизди даярдап жатабыз. Жаштарды туура багытта жана жакшы 3 багыттуу эң мыкты деңгээлдеги максаттар менен. Жашоодо негизинен адам деген өзүнүн үстүнөн иштөө менен бирге бул жеке бардык тараптан өнүгүүнү адат кылыш керек да. Ошонун сыңарындай жашоодо дагы адам эң биринчи мезгилде бул бардык дүйнөлүк иштердин эң биринчи өзөгү бардыгы бар. Бул албетте биринчи динге такалары бул талашсыз чындык. Негизинен биз негизги басымды дээрлик кайсыл тарапка жасайбыз? Биз көбүнчөсү жүрөгүбүзгө дүйнөнү киргизип алгандыгыбыз менен көбүнчөсү биз дүйнө тараптагы нафсибизге алдырып көбүрөөк ошондой дүйнөлүк иштерге көбүрөөк басым жасап калат экенбиз дагы. Руханиятыбызга жана ошондой эле көбүнчөсү адамдын жеке потенциалын өнүктүрүүгө убактыбыз болбой калгандыгы албетте бир аз кейиштүү маселе, бирок азыр динге жакшы басым жасап коомчулугубузда мындайча айтканда биздин ошо өлкөбүздүн сырткардагы Орто Азияда өлкөбүздүн дин тарабынан аброю, потенциалы жогору деп айта алам да. Чоң рахмат агай. Ал эми айтсаңыз ушул чыгармачылыкка канча жаштап бери келип калдыңыз дейли? Чыгармачылыкка эң негизгиси бул адамдын жашынан карабайт экен албетте. Көөдөндөгү букту атырылтып чыгарууга мажбур болдум деп айтсам болот. Анткени коомчулуктагы негизги өзөктүү маселе жакынкы 5 жылдыктан бери үй бүлө маселеси болуп келе жатат да. Үй бүлө маселесиндеги негизги орчундуу маселелер ажырашуу, зордук-зомбулук, ошондой эле балага туура кандай тарбия берүү, ошол темалардын актуалдуу маселелердин негизинде мен ошо биринчи эмгегимди жазып, буюрса бир 20 жашыбызда кадам таштадык деп айтам. Анан эмнеге анткени дегенде негизги максаттуу иш болгондуктан жана ошондой эле коомчулугубузда үй бүлө маселесине тиешелүү бардык материалдардын негизинде ошондой эле албетте биздин сүйүктүү эң жүрөгүбүздөн орун алган китебибиз Кур'ан-ы Керим китебинин негизинде, сахих китептердин негизинде, хадистердин негизинде ошол китепти коомчулугубузга светтик илим билим менен журулуштуруп элибизге тартууладык деп айтсам болот. Публистикалык жанрда жазылган китеп болду. Таасир алгандар буюрса жакшы. Анткени дегенде азыр канча китепти мисалы окусак дагы ал кандайдыр бир светтик же болбосо диний
ошол эки багыт, ошол бир багытта гана жазылган болот да. Ал эми ошол эки багытты биз журулуштуруп туруп, бир эмгек кылып чыгара турган болсок, анда албетте коомубуздагы бардык адамдарга сиңимдүү жана пайдалуу болот деп мен ошо айткым келип турат. Демек издеген адамдар сиздердин чыгармаңыздардан эмнени издешсе таба алат деп, жакшы. Жөнөкөй да тилде жазылган. Ооба, жакшы. Келиңиз анда ошол азыр орозо айынын акыркы күндөрүнө келип калдык буюрса. Ушул тууралуу сүйлөшөлү. Быйылкы орозо кандай өттү сиздерге? Эмнеси менен өзгөчөлөндү? Эмнелерге жетише алдык? Мен үчүн өзгөчө орозо айы болду деп айтсам болот. Анткени негизинен бул бир аз чыгармачылыкка убакыт болду. Чыгармачылыкка басым жасаганга убакыт болду. Анан көбүнчөсү ибадат кылууга. Ошол эки тармакка көбүрөөк басым жасаганга учур келди деп айтсам болот да. Анан эмнеге дегенде, чыгармачылыкта дагы адамдын көдөнү ачылбайт. Качан ал толук диндин өзөгүнө кирип, толук ибадаттын даамынын асказоосуна чыкмай сайын да. Ошого анткени бардык нерсе кайыптан жараткандын өзүнүн даанышмандыгы аркылуу келгендиктен, жараткандын өзүнүн илими аркылуу илиминен келгендиктен көбүнчөсү бул нерселердин бардыгы кайып да. Анан көдөнүбүзгө ошо жараткан Аллах Таалам ошо ибадаттын негизинде ошол буюрса жакшы ой толгоолорду салып, чыгармачылыкка дагы, анан дагы өзүбүздүн буюрса кандай десем, бул дүйнөлүк иштерди таштап, бир аз ыйманыбызды бекемдеп алганга дагы, мындан кийинки 11 айга аябай курал жарагыбызды камдап, буюрса өзүбүздү жакшы бир жерге олтургузуп, тонду кийип, мындайча айтканда жакшы даярданып алганга ак боз атты минип, ошого аябай чоң өбөлгө болду деп айтсам болот. Жакшы, машалла. Келиңиз анда ошол орозо тууралуу да бир суроо бергим келип турат. Адамдар канткенде орозодо мындай жакшы пайда алып чыгат дейсиз сиздей болуп, же пайда алып чыга албаган адамдар тууралуу кандай ойду билдирет элеңиз? Ачыгын айтканда, бул ай мен самбо спорту боюнча машыгам. Бул спортто мен спорт менен динди экөөнү салыштырып келсем, ушул нерсени мисал катары айткым келип турат да. Биз машыгуу учурунда, мисалы Кыргызстан биринчилигине же дүйнө биринчилигине же Азия биринчилигине мисалы даярданганыбызда, көбүнчөсү ошол машыгуунун аябай ушундай техникалык машыгуунун аркасында акыркы 10 минутага аябай көп басым жасайбыз да. Анан ар бир күрөш, мисалы мен тажикстандык же болбосом кайсы бир россиялык же болбосом кайсы бир мамлекеттин балбаны менен чыгып калсам, күрөштүн эң аягында 1 минутада же 10 секундта аябай ушундай баш отумду салып туруп аракет кылам. Анан дагы мен ушул нерсени ошого салыштырып көрдүм да. Рамазан айында дагы бул дүйнө, бул адамдын жеке жашоосуна тиешелүү эң чоң пайдалуу нерсе болгондуктан, дүйнөдө өзүбүздүн жеке жашообузду, дүйнөлүктагы жашообузду, анан өзүбүздүн руханий дагы жашообузду бир калыпка салып, ошол нерсени аябай бекемдеп алганга бул өтө чоң бир мектеп болуп эсептелинет да. Рамазан айында чындыгында аябай ушунчалык Аллах Таалам Куранда айткандай, биз силерге ушу Рамазан айын мындайча айтканда белек кылып бердик деп атпайбы? Эми мурдагыларга парз болгондо силерге дагы парз болду дегендей, бизде инсандын албетте нафсинин көбүрөөк үстөмдүк кылуусунун негизинде ошол нерсени билип туруп, Аллах Таалам ушул айды жалпы өзүнүн пенделерине мындайча айтканда белек кылып берди. Чындыгында айтсам, бул айдан кур калган адам чындыгында бактысыз да. Чындыгында бактысыз. Анткени 11 айды биз дүйнөлүк иштерге көбүнчөсү убакыт ажырата турган болсок, болгону 1 ай сен мага убакыт ажырат деп Аллах Таалабыз дагы өзүбүздүн чексиз башталышы жок, аягы жок чексиз жаратуучубуз айтып атса, биз ошону дагы айтканын, мындайча айтканда, парыздарын аткарбай тоң моюндук кылып туруп, өзүбүздүн өз билемдигибизге салганыбыз чындыгында бул акыйкат сыйгыс нерсе, анан дагы бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Чоң рахмат агай. Жогоруда сүйлөп кеттиңиз, ошол Рамазан айы сизге жакшы кандай дейбиз таасир берген экен, белди бекем бууп, кийинки 11 айга ушундай бир күч кубат ала алдым деп айттыңыз. Бул албетте сиз буну айтып жатканда ошол чыгармачылык тууралуу айтсаңыз керек деп айтам элем. Себеби алдыда жазып жаткан чыгармаларыңыз бар албетте.
мындай чынында чоң күч кубат кетет да бул нерсеге дагычы. Келиңиз ушул чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Алгач эле чыгармачылыкка киргенге таасир берген адамдарбы же инсандарбы, улуу жазуучуларбы, ушулар тууралуу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Неге бул алактаган мээримдүү жана ырайымдуу алактаган аты менен баштадым. Анткени буюрса келечекте мен аябай чоң бир максатым бар. Албетте ислам дүйнөсүндө деги эле биздин өлкөбүздө коомдук идеологиянын негизинде анын үстүндөн азыркы замандын талабына ылайык ар кандай идеологиялык саясаттардын жүрүшүндө эң биринчи мезгилде диндик, мындайча айтканда диндин аламында, өзүбүздүн ислам дининин аламында чындыгында ушул чөйрөнүн негизи маани маңызын түшүнүп туруп, биринчи ошол камчыны колго алып, тебетейди кийип туруп биринчи кадам таштаган бул өтө чоң батырдык деп мен эсептейм. Анткени эмнеге? Коомубуздагы негизги катмарды, жаштардын өзүбүздүн биздин келечек болгон жаштардын катмарын келечекте туура идеологияга, туура багытка, бактылуулук жашоого, чындыгында өлкөбүздүн өнүгүшүнө бычакка сап боло турган эр азаматтардын чыгышына өбөлгө боло тургандагы бул албетте жакшы жагынан, интеллект жагынан алып караганда жазуучулар. Сөзсүз. Эмнеге дегенде бул биз көбүнчөсү азыр көп долбоорлор бар, китеп окуу боюнча, китептин сырлары боюнча аябай жакшы иш-чаралар болуп жатат. Бул аябагандай кубандырат бизди. Анткени дегенде коомубуз китеп окуса, бул бардыгыбыздын буюрса келечекте кылымдардан кылымдарга, жылдардан жылдарга биздин келечегибиз бар деген маанини туюндурат да. Деги эле биз жашоодо биздин эң чоң өбөлгү боло турган нерсебиз эмне? Биздин эң чоң өбөлгү боло турган нерсебиз? Биз динде бир футбол командасыбыз да. Албетте мусулмандар биз бир футбол командасыбыз. Ошол биз бир команда болуп турганыбыз себебибизден бардыгыбыз бардык тармак боюнча ар бирибиз ошол тармагыбыз өзүбүздүн тармагыбыз боюнча чоң ийгиликтерди жаратып, ошонун себебинен жалпы элдерди бактылуулукка чакыруу, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул өтө чоң бир мындайча айтканда эрдик да. Анан негизинен чыгармачылыкка келүүмө менин эң бир чоң себеп бул биздин залкар жазуучубуз, ошондой эле адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу сөзүнүн автору Чыңгыз Айтматов атабыз болуп эсептелинет. Чындыгында мен келечекте буюрса Чыңгыз Айтматов атабыз бул кыргыз элибизге, бардык кыргыз элине белек кылып алып келе албай калды, тилекке каршы тагдыр экен. Бирок ошол Нобель сыйлыгын мен буюрса келечекте ошол элибизге белек кылып арнайм деп айта алам. Буюрса. Чоң рахмат. Келиңиз анда ошол чыгармачылык боюнча баштоодо 20 жашымда баштадым деп калдыңыз алгач эле. Албетте ар бир ишти баштоодо өзүнүн кыйынчылыгы болот эмеспи? Келиңиз ушул тарапка өтөлү. Кандай кыйынчылыктан кандай жолдорду басып өттүңүздөр дегендей? Өзгөчө кыйынчылык чыгармачылыктагы бул чыдамкайлык болуп эсептелинет биринчи мезгилде. Анткени дегенде чыгармачылык менен кошо мындайча айтканда адамдын өзүнүн көөдөнүнө келе турган мындайча айтканда илхам деп коебуз, ошол нерсе да. Адамда мисалы өзгөчө чыгармачыл адамдарга кыйын деп мен айта алат элем да. Мисалы жумуш убактысында сиз жүрөсүз, же болбосо сиз болсом жумуштан келип чарчап эми ушундай өзүңүздүн жастыгыңызга башыңызды койгондо сиздин ошол акыл эсиңизге өзүңүз жаза турган ошол бардык жаза турган нерселериңиз келет да. Мына ошол учурда сиз чыгармачылыкка сүңгүп кирип туруп баш отуңуз менен ошол менен чогуу жуурулушуп, ошол менен чогуу сиңишип, чогуу ошол менен биргеликте алып урушуп олтуруп, сиз ошол убактыңыздын канча өтүп кеткениңизден мындайча айтканда кабарсыз болуп калабыз да. Албетте бунун бардыгы жүрөктөн болгон болсо. Анан чыгармачылыктын негизги кыйынчылыгына келе турган болсок, бул албетте уктабаган түндөр, болот, көп убакыт ажыратуубуз болот. Ушунун арты менен эле эң негизгиси бул ошол жазып жаткан чыгармабыздын
негизинде аябай көп ойлонобуз. Анткени дегенде көбүнчөсү буну ойлонбой жазуу чындыгында такыр бул мындайча айтканда бул акылсыздык да. Ар бир нерсени ойлонуп, ар бир тамганы, ар бир сөздү, ар бир теманы туура тандап, ошонун негизинде коомчулугубузга, эң негизгиси ошол өзүбүздүн жаштарыбызга, өзүбүздүн бөбөктайларыбызга кандай тарбиялык мааниси бар, ошол теманын негизги очогун көкүрөгүбүзгө түйүп туруп, бул алтын сыян менен бул актай баракка өзүбүздүн толук мүдөбүздү берүү, бул өтө мындай жакшы бир иштердин бири болуп эсептелинет дагы. Бунун мындан дагы башка бир жагы, кыйынчылыгы, албетте бул коомчулукка айтылбаш керек. Анткени мен бул нерсе кыйынчылыгын мен азыр жалпы элибизге айта албайм. Эмнеге дегенде, ошол кыйынчылыкты жашыруум менен бул мен өзүмдүн жүрөгүмдө мекенге болгон сүйүүм, элиме болгон сүйүүм, көөдөнүмдө чыныгы сүйүүм бар экенин мен далилдегим келди. Мен ошого айта албайм да. Чоң рахмат. Ал эми анда башка жагына өтөлү, ушул чыгармачылык тууралуу. Сиз алгачкы жазган китептериңизди элдер кандай кабыл алды? Сиз айтып жатпайсызбы, светтик менен диний багытты экөөнү бирдей байланыштырып, анан чыгарма жазып жатабыз депчи. Элдерден кандай дейбиз, сөзбү, пикирби болду сиздердин дарегиңиздерге? Чындыгында мен өзүм үй бүлө кура элегилем. Ошол учурда бирок азыр деле үй бүлөм жок, бойдокмун, бирок бул нерсени түшүнүп, жон териң менен сезбей туруп кантип жаздың деген суроолор болду. Албетте болбой койбойт. Бул нерсенин бардыгына мен даяр элем. Анткени мен эң биринчи максатым коомчулукта ушул планды ишке ашырып, коомчулугубузга мисалы мен башка ресурстарым жок болсо дагы мен ошол эмгегим менен үй бүлө маселесиндеги бардык көйгөйлөргө мен чек коюуну көздөп, ушул өзүм эмгегимди жалпы элибиздин калың катмарына сунуштагым келди. Албетте бул жагынан алып караганда аябай жакшы нерсе. Анан экинчи жагынан алып караганда бул аябай чоң тема мен үчүн. Албетте мен ойлойм, анткени үй бүлө темасында дагы мен анын гудугунун астына чейин ийне менен казып чыга элек дагы өтө көп нерселер бар. Өтө көп материалдар, өтө көп дагы темалар бар. Бирок анын эң гудуктун түбүндөгү ташка жетиш үчүн мен дагы буюрса көп эмгектенишиме дагы туура келет. Мындан кийин дагы ошол үй бүлө темасына тиешелүү жакшы өзүбүздүн чыгармаларыбызды буюрса элибизге арнайбыз деп айтат элем. Анан биз үй бүлө темасында көбүнчөсү жакшы комплименттер көп болду. Анан дагы бул китепти жазып жалпы ошол тартуулап, ачылышын кылып тартуулап, ошол элибиздин калың катмарына, элибиздин жаштардын негизги өзөктүү, максаттуу жаштардын негизги тобуна алып чыкканда кубанычтуу, жакшы, маанайдуу аура түзүлдү. Мен ошол менен өзүмдүн көөдөнүмдө чоң мотивация берди деп мага берди деп айтсам болот да. Анткени чыгармачылыкта ал темада жакшы комментарий калтыруу бул ошо үй бүлөсү жок адам үчүн бул аябай мындайча айтканда бул чоң нерсе эле да. Анан албетте коомчулугубузга Рух Азык аудио китеп каналынан YouTube'дагы өзүбүздүн ошол жакка аудио китеп кылып тартууладык. Ал жактан дагы буюрса уксаңыздар болот. Комментарий калтырып, өздөрүнүн оюн жазып кеткендер дагы болду. Менин дагы башка максаттуу багытта болчу бул китеп. Эң биринчи мезгилде үй бүлөгө чейин аял менен эркектин милдет укуктарын жана ошондой эле толук түрдө канткенде биз ошо үй бүлөнү биз болсом туура тандап, өзүбүздүн өмүрлүк жарыбызды туура тандап, коомчулукка эч качан кедергисин тийгизбей, өзүбүздүн кийин ошол бапестеп кичинекей ошо биздин өзүбүздүн мамлекетибизди бапестеп биз узак убакытка чейин, өмүрүбүздүн аягына чейин, жолубуздун акырына чейин кантип алып кетебиз, ошол маселе болчу да. Азыркыларды карап көрө турган болсоңуз, биздин чындыгында менталитет менен дин жагын карап көрө турган болсок, бир аз башкача маселе бар да. Анан бул жерде негизде ушул нерсени да карадым.
бизде негизинен мындайча айтканда объективдүү деңгээлде биз көз караш менен карабайбыз. Ошонун себебинен биринчи кадамды таштайбыз дагы, ошол боюнча турмушка чыгабыз же болбосо биз болсо үй бүлө курабыз. Анан үй бүлөдөгү негизги аял менен эркектин милдет укуктарын билбейт. Ал жердеги негизги пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен тартипти, Аллах таалабыз көрсөткөн Курандагы бардык жолдорду билбестен туруп, кадам таштоонун негизинде ар кандай мүчүлүштүктүү иштер болуп туруп, үй бүлө маселесинде орчундуу маселе жаралат дагы урап калып атат. Анан бул коомчулук аябай чоң терс таасирин берет. Чындыгындачы, анткени чындыгы биз махабатты каяктан табабыз? Чындыгында бул сыноо дүйнөсүндө адам бул дүйнөгө төрөлдү, балакатка жетти. Ал өз алдынча болгондо бул такыр өзүнүн милдеттеринен сырткары үйлөнөт да. Үйлөнүп, анан бул үйлөнгөндө бир милдет эркек адамдын мойнуна жүктөлөт. Кийин балалуу болгондо экинчи милдет жүктөлөт. Анан биз ошол милдет укуктарды толук билбесек, негизинен мен негизги көйгөйдү мен эркектерге коем. Коомчулуктагы үй бүлө маселесинде негизги көйгөйдү. Анткени биз кайраттуу боло турган болсок, биз Алымбек Татканын, Манас атабыздын урпагыбыз деп туруп белди бекем бууп алдыга кадам таштай турган болсок, негизги кайраттуу болуп туруп, кыздарыбыз намустуу, уяттуу болмок да. Анан ошондо эркектерибиз өзүбүзчө биз мындайча айтканда диндин талабы менен мындай жигит болуп туруп, эркек болуп туруп, коомчулукта негизги өзүбүздүн сүрүбүздү көрсөтүшүбүз керек да. Ошондо биздин урпактарыбыз таза урпактарыбыз. Таза, биз өзүбүз таза болуп туруп, таза урпак калтыра турган болсок, кылымдар бою буюрса, жакшы адамдар чыгып, динибизге өзүнүн ак кызматын кылат деген биздин өзүбүздүн ишеничибиз бар. Чоң рахмат. Ушул үй бүлө тууралуу сүйлөп калдыңыз. Азыркы учурда чынында абдан кандай дейбиз, кейиштүү көйгөй болуп турат бул. Себеби күндөн күнгө ажырашуулардын саны көбөйүп жатат дейбиз. Жана ошондой эле мусулман аял заты, мусулман эмес эркектерге турмушка чыгып кетип жатат дейли. Бул албетте бунун баардыгы түшүнбөстүктөн келип турат. Берейин деген сурообуз азыркы жаштардын ойлорун бурмалаган, алардын ушундай туура эмес чечимдерге баруусуна таасир берген багыттар тууралуу айтсаңыз. Эмнелер таасир берип жатат? Албетте биринчи мезгилде таасир бере турган бул бардык нерсе бардыгыбыз билебиз, улуттук идеология маселеси. Улуттук идеология маселеси чындыгында биздин идеологиялык саясаттын негизи жоктугунун себебинен көпчүлүк учурларда батыштын идеологиясын сиңирүү үчүн көптөгөн иш-чаралардын негизинде ар кандай биздин өзүбүздүн жеке нафсибизге алдырып, алардын саясатын, идеологиялык саясатын, алардын мындайча айтканда бизди жок кылуу максатындагы, жаштарыбызды туура эмес багытка буруу максатындагы негизги алардын арам ойлорун биз туура кабыл алып туруп, жаштарыбыз билбестен туруп туура кабыл алып туруп, ошонун негизинде азыр коомчулукта биздин жаштарыбыз туура эмес жолдорго түшүп кетүү коркунучунда дагы турат, ошол жолго түшүп кеткендери дагы бар. Анан буну негизги токтотуу максаты бул эң биринчи маселе алдыны, bundan 20 жыл, 30 жыл, 100 жыл алдыны көрө билген биздин эң негизгиси мамлекетибиздин интеллектуалдык тобунан дагы эң биринчи мезгилде бул бардык мекеме кызматкерлеринин гана милдети эмес да. Ошого бул бардыгыбыздын көйгөйүбүз болгондуктан анын ичинде эң биринчи мезгилде бул жазуучулардын көйгөйү болгондуктан бул нерсени мен ушундай деп айтар элем да. Эмнеге дегенде биз детективдерде көбүнчөсү биз ошондой туура эмес багыттагы, тарбиялык мааниси жок багыттагы биз чыгарма болобу же публистикалык жанрдагы бир материал болобу, ошону окуп туруп биз өзүбүзгө туура эмес нерселерди алып атабыз да. Эң негизгиси биз дин менен өзүбүздүн адабиятты, интеллектуалдык биздин өзүбүздүн чөйрөнү жуурулуштуруп туруп, жакшы чыгармаларды, жакшы материалдарды даярдап, коомчулугубуздагы негизги жаштарды аябай суугарып, алардын кургап калган алардын каны катып калды да, алардын каны катып көөдөнү ушул нерсеге суусап турганда биз ошол нерсени жаштардын негизги мындайча айтканда түшүнүгүнө биз ошол нерсени куюшубуз керек болуп калат да. Анан бул нерсени буюрса бул боюнча дагы жакшы долбоорлор ишке ашып атат. Бул боюнча дагы биз болсом жакшы алгылыктуу буюрса мындан кийинки мезгилдерде буюрса ишке ашырабыз деп айтат элем да. Анан эмнеге дегенде албетте өлкөнүн өнүгүшү дагы бул коомдук идеологиянын мындайча айтканда болушунун негизги
туруктуу коомдук идеологиянын болушунун негизги себеби да. Албетте биз бардык нерселерди биз универсалдуу деңгээлде карашыбыз керек. Бир тармактуу эмес. Адам албетте ошонусу менен мусулман да. Эмнеге биз мусулман десек элек, ошол дин тармагындагы илимди билет, анан кой. Мындай заманбап, мисалы болсом, дүйнөлүк классикалык жанрдагы, мисалы Ремарктын же болбосом, Эрнест Хемингуэйдин же болбосом, Джек Лондондун же болбосом, биздин дүйнөлүк классикалык чыгармалардын материалдар же болбосо анын мындай интеллектуалдык деңгээлин же болбосом анын потенциалын билбейт. Ошонун себебинен ушундай да биз күнөөлөй бербешибиз керек. Биз алга дагы өзүбүз мусулмандар жол бербешибиз керек. Биз көп тармактуу болушубуз керек. Бардык жактан түшүнүгүбүз болуп, бардык нерселерди объективдүү, универсалдуу караганга биз ашыгып аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо гана коомчулуктагы негизги ылдыйдагы, өйдөдагы агымдарга, ар кандай селдерге, идеологиялык селдерге, ар кандай кар көчкү, жер көчкүлөргө идеологиялык биз толук өзүбүздүн көөдөнүбүздөн туруштук бере алабыз деп айта алам да. Ооба, туура айтасыз. Сөзүңүзгө албетте толук түрдө кошуламын. Анткени бул идеология деген нерсе бул ушундай нерсе да. Адам баласы өмүрүндө өзүнүн акылы туура деп эсептеген, баалуулугуна, мындай кандай дейбиз, кызыкчылыгына жараша бир идеологияны карманып жашашы керек да. Жана азыркы учурда албетте мусулмандардын дагы өзүнүн идеологиясы бар деп баса белгилеп айткыбыз келет. Анан азыркы жаштарыбыз идеология десе эмнени түшүнүп калышты деп ойлойсуз? Жана кайсы идеология аларга көбүрөөк таасир берип атат? Чындыгын айта турган болсок, көбүнчөсү бизде мындайча айтканда көбүнчөсү динге басым жасап атат. Ал жагы аябай кубанычтуу. Негизинен өзүбүздүн хадис, ошондой эле өзүбүздүн Куран негизинде жашообуз. Ал эми ошол менен бирге эле идеология маселесинде мындай бул нерсе ачуучундук албетте. Биз болсом мүмкүн бир тармактуу карабай эле, мисалы бул нерсени эмнени айткым келип турат. Албетте бизде бир түшүнүк, ошондой эле ошонун негизинде ошол менен биз өзүбүздүн ошол багытыбыз менен кетүүбүзгө, негизги өөлгө болчу нерселерди өзүбүзгө камдашыбыз керек да. Ал эми ушул эле учурда негизинен жаштардын негизги өзөктүү катмарына айтып кете турган болсок, менин өзүм жеке оюм боюнча мүмкүн жакшы иштерди кылып туруп, башка бир мезгилде келип туруп башка иштерге ооп кетүү, анын ошол бир аз болсо да ыйманы жооп бере алгыс учурларда болуп калат. Албетте бул нерсе ачуу нерсе, бирок негизги ошол өзүбүз эки эле топко бөлө алабыз да биз азыркы учурда. Же болбосом ар кимдин өзүнүн түшүнүгүнө жараша жашайт. Бирок ошол эле учурда биз ошол нерсени бактылуулуктун негизги өзүнүн өзөктүү катмарын, ошол жерде биздин өзүбүздүн диндин негизги идеологиясынын сиңишине биз аябай чоң өзүбүздүн иштерибизди жүргүзүшүбүз керек дагы. Анан ушул эле учурда негизинен батыштын идеологиясын карманган жаштарды биз болсом туура багытка салып, мындайча айтканда көч бара түзөлөт дейт. Жаштарыбызды, ал тармактасың, сен болсом андай түшүнүк менен жашайсың, сен мындай түшүнүк менен жашайсың, экиге бөлбөй, аларды дагы кантсе дагы ал биздин мисалы карындашыбыз, же болбосо агабыз, же болбосо инибиз, же болбосо сиңдибиз, жакшы мындай көңүл буруу менен карап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып коюу албетте биздин негизги өзүбүздүн милдетибиз да. Анан бул жерде мен дагы бир нерсени айткым келип турат. Көбүнчөсү биз жаштарыбыз мындайча айтканда ар кандай мисалы бул бир эле тармактуу нерсе эмес да. Көбүнчөсү ар кандай бир тармактуу бул түшүнүктүү кармануу бул аябай мындайча айтканда кандай десем, мен эмнени айткым келип турат, анткени азыркы бизде ар кандай батыштын музыкаларын, ар кандай кинолорун, ар кандай материалдарын окуп, ошондой азыр болсом биз заманбап болуш керек деп туура эмес багытка кетип калып коркунучунан алыс болгонубуз албетте бардыгыбыз үчүн жакшы деп айтат элем.
Ооба, туура айтасыз. Себеби дегенде пайгамбарыбыздан келген хадис бар эмеспи? Ким өзүн кайсы бир коомго кошотсо, анда ал ошолордон депчи. Эң туура айтасыз. Албетте Аллахтын каарына кала турган коомдон болуудан ар бирибизди Кудай өзү сактасын деп дуа кылабыз. Келиңиз анда үй бүлө тууралуу сүйлөшөлү. Жогоруда сөз баштаганда айтып кеттиңиз эле, азыркы учурдагы жаштардын катачылыктары депчи, үй бүлө куруудагы. Бирок ал ошондо айтканыңызда терең кирген жоксуз ушул нерсеге, үстүртөдөн. Келиңиз эми ушуга тереңирээк кирели. Чынында атай келсек кандай туура эмес түшүнүктүн негизинде үй бүлө куруп алып атышат дагы, жана бунун жоопкерчилигин түшүнө албай жатышат. Албетте, биринчи учурда бул барып эң биринчи биздин өлкөбүздүн биздин ички саясаттын негизинен да аябай чоң таасир берет. Бул нерсени эмнеге айткым келип турат? Бардык нерсе бул өзүбүздүн экономиканын өнүгүшүнө чоң таасир берет. Ошондой эле көбүнчөсү бир материалдык жакты көздөйбүз да. Ал эми Кыргызстанда албетте, бирок ошонун негизинде бизге суусап калган негизги өзүбүздүн руханиятыбызга, көөдөнүбүзгө динди сиңирүү бул өтө чоң маселе болуп эсептелет дагы. Ошонун негизинде бул нерсени аткарууга дагы биз батынышыбыз керек да. Анткени дегенде мисалы бул мектепти бүтүп, андан сырткары мисалы жогорку окуу жайга тапшырыш керек. Же болбосо бул аскердик кызматка кетти. Анан кайсы бир убакыт мезгил келет дагы, же болбосо ага чейин мектеп курагында мисалы ал 9-класс болот, 16 жашында. Мисалы ушул эле куракта алып карай турган болсо, бул жерде бардыгы эле ойлонуп болуш керек. Негизги өспүрүмдөр да ойлонушат. Анан бул жерде негизги чечимди негизги биздин ата-энебизден дагы эң көп талап кыла турган бул биздин ата-энебиз да. Ата-энебиз көбүнчөсү бул ата-эненин ролу үй бүлөдө өтө чоң да. Биз ошол жерде ата-эне болгону биздин САМО эл аралык дүйнөлүк уюмунун жетекчиси Саидмурат Раджапович Давлатовдун бул менин гениалдуу балам китебинде ушул нерсени айтылганда, ата-эне адамдын ошол өзүнүн баласына болгону алар туура деп гана түшүнгөн гана маалыматтарды бере алат депчи. Анткени ата-эне дагы өзү издениш керек. Эң көп ошол ата-энеден талап кылынат. Ата-эне аябай универсалдуу билимдүү болуш керек. Анан баласына татыктуу жубай, татыктуу өмүрлүк жар тандап берүүгө мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү болот да. Анан бирок биз канткен күндө дагы бирок ал биздин ата-энебиз, бирок негизинен мен ушул нерсени айтып кетет элем да. Негизинен бул китеп, албетте, китеп окуу, бул арысыңбы, жаштыңбы, бул өмүрүбүздүн акыркы минутасына чейин керектүү нерсе. Албетте, тарбиялык мааниси бар, туура багыттагы китептер. Анан бул жерде мен дагы бир нерсени айтып кетет элем. Албетте, анан коомчулугубуз дагы өзүбүздүн менталитет. Биз кандай кылабыз? Мисалы, кээ бир кичине биз эми исламда биз жубай тандоодо бул 4 нерсеге көңүл буруга деп айтылат. Биринчиси бул байлыгына, экинчиси сулуулугуна, үчүнчүсү болсо бул ата тегине карап, ал эми төртүнчүсү ыйманына дейт да. Ал эми силер ыйманына карап үйлөнгүлө, бул пайгамбарыбыз айткандай, бул дүйнөнүн эң чоң байлыгы бул такыба аял дейт да. Чындыгында ушундай. Бул дүйнөнүн пайдаланып калуучулардын эң чоң нерсеси бул такыба аял. Чындыгында бул эң туура нерсе. Анткени дегенде пайгамбарыбыздын бул сөзүнө, бул хадиске баса белгилеп туруп, ушунун негизинде сүйлөй турган болсок, аябай сөз көп. Бирок ушул нерсени мен айттым. Анан жаштар боюнча, жаштарга келе турган болсок, алар болсо негизинен эми биз сүйүүнүн көзү көр, албетте. Биз болсо биз 5-6 жалтырак нерселерге ишенип алып туруп эле, биз өзүбүз асманда учуп жүрөбүз, биз өзүбүздүн сезимдерибизге алдырып. Ошонун себебинен биз өзүбүздүн сулууларды, албетте, бул тандашы, бул чындык нерсе. Анан бул жерде негизги өзүбүздүн ата-энебиз тандап берген татыктуу өзүбүздүн тарбиябыздын негизинде жакшы өзүбүздү карообуз, бул албетте эң чоң нерсе болуп эсептелинет да. Анан биз бул жерде менталитетке дагы өзүбүздүн коомчулуктагы негизги өзүбүздүн ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша болот. Бирок ушул жерде эң негизгиси ата-эненин тарбиясы да биринчи очередтечи, биринчи мезгилде. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетет элем.
Анткени жаштар арасында мисалы аябай чоң жаштар саясатында аябай чоң маселелер бар. Медициналык жактан алып караганда дагы. Мисал алып турган болсок, мындайча айтканда биздин өзүбүздүн туура эмес түшүнүгүбүздүн негизинен ошол эле идеологияга мисалы бир аз басым жасагым келди да. Түшүнүгүбүздүн негизинен мисалы ар кандай биз туура эмес кадамдарды таштап, мисалы жаштар туура эмес жолго барып, өзүнүн жаштыгын алдырып, мындай көп жаман нерселерге барып коюп атпайбы? Мисалычы, жаман нерселерге барып коюп, анан ошонун себебинен көп ооруларды жуктурат дагы. Андан дагы сырткары, бул дүйнөдөгү дагы маселесинен сырткары бул ахиреттик, мындайча айтканда биз өзүбүздүн руханий жагыбызга өтө чоң таасир берет дагы. Анан ошонун себебинен биз кийин үй бүлө кургандан кийин дагы мисалы бизден таза урпак төрөлүшүнө терс өзүнүн таасирин берип калат да. Ошого биз албетте өзүбүздү таза кармап, таза тарбия алып, таза алып жүрүүбүз албетте бул азыркы замандын талабында дагы, азыркы замандын ролунда дагы бул биздин ошол батырдык деп мен айта алат элем да. Анткени жаштарыбызга негизинен өзөктүү маселе дагы бул өзүбүздүн пайгамбарыбыз айткан жол менен чыкпастан жашап, албетте орозо ошон үчүн жаштарга өзгөчө парыз деп мен айтат элем. Анткени ошол нерсеге тыюу сала тургандагы, ошол нерсеге толук тосмо боло тургандагы бул орозо да. Студент болдук, мисалы, курсагыбыз ачка, эч кандай, бирок жашпыз, курсагыбыз ачка, кээде тойсо, кээде ушундай да. Анан бирок бул нерсе аябай кубанычтуу нерсе, чындыгындачы ачка калуу. Анткени ошол жерде 2 рекат намаз окуп, дуа кылып, мисалы, орозо кармап коюп, сооп дагы болот, өзүбүздү дагы ийгиликке жетүүбүзгө дагы чоң өбөлгө болот да. Бул жагы албетте жакшы. Туура айтасыз. Убактыбызды текке кетирбей, ар бир берген мүмкүнчүлүктү кармап калалы. Анан ушундай бир ой келди. Сиз азыр үй бүлө тууралуу айтып жатпайсызбы? Өзүңүздү бойдокмун деп айттыңыз. Анан албетте элден терс дагы кандай дейбиз, ой пикир келиши мүмкүн. Себеби дегенде айтып коюшат эмеспи, үйлөнүү үчүн кеңешти бойдоктон сураба депчи. Анан сиз ушундай кандай дейбиз, терс деп айтабызбы, көз караштарга кандай жооп берет элеңиз? Албетте, буну сезбей туруп, түшүнбөй туруп албетте акыл насаат айтып, мындай болгула, жок, бул жак менен эмес, бул жак мени баскыла деп мен айтуудан алысмын албетте. Бирок мен окуган бардык өзүмдүн билимимди туура багытта жаштарыбыздын оң жакка таасир алуусуна мен өзүм жардамымды, көйдөнүмдү Аллах Таалабыздын ыраазычылыгы үчүн, жараткандын ыраазычылыгы үчүн жардам берүүгө мен сөзсүз түрдө батынам, жана ал нерсе мен үчүн сыймык болуп эсептелет деп айта алам. Эмнеге? Анткени дегенде кайсы бир деңгээлде адамдын жаш курагынан саналбайт бардык нерсечи. Албетте бардык туура айтылган нерселерди дагы туура кабыл алып, анын үстүнө туура багыттагы туура иш-чараларды адам өзүнө эң мыкты жогорку деңгээлде кабыл алып туруп, анан турмушка же болбосо бул жашоосуна пайдалануусуна жакшы өбөлгө болсо, бул албетте кандай гана кубанычтуу нерсе да. Анан мен бул нерсеге албетте сөзгө, элибиздин жалпы коомдо айтылган сөзгө мен кошулам, буга кошулбайм дебейм, сиз айткан сөзгө бардыгына кошулам. Бирок насаат катары мен айткан жокмун. Эми мен болгону өзүмдүн билимимди туура кабыл алуу же болбосо аны туура түшүнүү, болбосо дагы бир аз болсо дагы өздөрүнө пайда алып калуусуна мен бир аз болсо дагы себепчи болуп калышыма жакшы өзүм ошондой айтуумду туура көрдүм да, албетте. Анан эң негизгиси мен өзүмө кандай жашоону кааласам, өзүмө кандай үй бүлөнү кааласам, кандай мен өзүмө үй бүлөлүк кийин бакытты кааласам, жалпы Кыргызстандын жаштарына, жалпы үй бүлөгө ошондой бакытты каалайм. Мына ошонун себеби дагы ушундай да. Анан адам өзү биринчи сөзү келет да. Биринчи сөзү келет, анан ар бир нерсенин анан өзү келет. Анан мен биринчи ошол нерсеге өзүм даярдоо максатында дагы биринчи ушул публицистикалык жанрдагы чыгарманы жазганымдын себеби дагы ошол. Алгач ооба туура айтасыз, дегенде адам бир билимди алып, аны бирөөгө жеткиргенде ошол өз алган билимин кайра өз алат да, мындайча айткандачы. Сөзүңүзгө абдан кошулам чынын да. Анан дагы бир сурайын дегенибиз, азыркы учурдагы жаштарыбыз көпчүлүгү туура эмес жолго кетип калып атат деп айтып жатпайлыбы?
келиңиз ушуларга бир чечимин сунуштайлы. Себеби дегенде жаман жакшы деген нерсе бар, балким азыркы жаштарыбыз жакшыны жаман деп, жаманды жакшы деп алгандыр деген нерсе бар да. Алгач кандай кадамдан баштоосу керек? Ошол туура келечек курууга, туура үй бүлө курууга. Негизинен биринчи мезгилде туура кадам таштоодо бул албетте баардыгыбыз өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша таштайбыз. Таштап келгенбиз да буга чейинчи. Ар кимден мисалы кеңеш сурап, анан бирок албетте бала тарбиялоодо мен мурдагы темага бир басым жасагым келди. Бала тарбиялоодо ошол жетилип келе жаткан баланы өз алдынчалыкка коюуга биз көбүрөөк басым жасообузга туура болот го деп эсептейм. Анткени дегенде ошол баланын өз алдынчалыкка басым жасоосу, мисалы ата эненин басым жасоосу бул кийинки турмушта өзүнүн үй бүлөсүн татыктуу деңгээлде багып кетет го деп мен айтып алат элем да. Анткени биз болсом көбүнчөсү азыркы эми ачуу чындык да. Мисалы мен канаттууга салыштыргым келип атат да. Мисалы бүркүттүн баласы, ал баласына эртең менен куш ошо бүркүт учту, бир азык таап келди кечкигече. Азык таап келип ошо баласын азыктандырды, баласы болсом чоңойду, акыры уяга деле батпады да. Азыр деле кайра эле багып келе жатат да. Андай үй бүлөлөр бар. Ал куш болсо мисалы дагы бир өзүнүн жакшы көргөн бир кушун алып келди. Мисалы 4 жашап атат да. Бирок ошол атасы таап келип атат кайра эле ошол эттичи. Ошол ушу сыяктуу да, мисалы көп үй бүлөлөрдө. Ошого мен көбүнчөсү эркек балдарды өз алдынчалыкка койгонго биз көп батынышыбыз керек деп айтат элем да. Анан албетте эң негизгиси сиз айткан нерселерден эң негизгиси туура багыт таштоодо биз жакшы көңүл бура турган нерсебиз албетте биринчи мезгилде бул дин жана дин. Биз туура эмес деп бул нерсени көбүнчөсү биз атеисттик убакта жашап калган, бизде ар кандай түшүнүктөгү адамдар же болбосо башка бир ошол туура эмес түшүнгөндөр айтышы мүмкүн депчи. Бирок жок, жашоодо бактылуулук эч качан динсиз болбойт. Биринчи мезгилде дин, 5 маал намаз, жараткандын баардык буйруктары идеалдуу түрдө аткарылдыбы? Анан дүйнөлүк иштер, адамдын жеке тандоосу, адамдын жеке жашоосу, адамдын бул дүйнөдөгү бактылуулугу, адамдын финансылык жактагы маселеси, баардык көйгөйлөрдүн чечилүү жолундагы эң чоң биздин ачкычыбыз бир гана жол ушул. Анткени Аллах Таалам Кур'анда айткандай, биз силерге мындайча айтканда бул дүйнөдөгү эң биз силерге бул динди, бактылуулукту динге койдук депчи. Бактылуулукту динге койдук. Биз бактылуулук дегенде биз бардык жагы. Бул дүйнөдө ким динде жашаса, ал эч качан чарчабайт, чалыкпайт, бардык убактылуу нерселер өтөт, кетет. Бирок чыныгы түбөлүктүү жашоого биз өзүбүз жакшы, татыктуу, 5 шалар балдар, отличник балдарга окшоп биз өзүбүздүн азыгыбызды камдап алган болобуз да. Ушул нерсени айтып кетем. Дин жана дагы бир жол дин. Ооба, туура айтасыз. Адам баласы бул жашоого жаралгандан бери акыл эси өнүгүп өсүп келе жаткандан бери бактылуулукту издеп жашайт. Ар бир иштен, ар бир кадамдан. Анан балким кээде айткыбыз келет, адам издеген бактылуулук бул байлыкта эместир, сулуулукта эместир, бийлик эместир. Балким ал ошол байлык, бийлик, сулуулук, бир тууган, жакындарың, ата энең дейле дүйнөдөн жокко чыккан тагдырда дагы көңүлү тынч калса, мына ошол бактылуулукту айтат элек. Эми ал көңүлдүн тынчтыгын бир гана динден гана таба алабыз деп туура айтып келдиңиз. Чыныгы бактылуулук албетте динде. Келиңиз ушул чыгармаларыңыз тууралуу. Алдыда дагы сурагым келип турат. Бизди күтүп жаткандагы биз билбеген чыгармаларыңыз бардыр. Келиңиз ушулар тууралуу айтыңыз. Кандай чыгармаларды жазып жатасыздар, кандай жанрдагы дагы? Албетте мен дагы максаттуу багытта азыр иш алып барып жатам. Биздин өзүбүздүн жазуучулар союзунун мени кошкон менен биргеликте эң биринчи азыркы учурда буюрса кеч күзгө чейин ишке ашыра турган бир чыгармам бул Кызгалдагым деп аталган бир роман жазып атам да. Эмнеге ал роман жазып атам? 3 максаттуу багытта жазып атам. Биринчи мезгилде биз өзүбүздүн классикалык кыргыз адабиятындагы өзүнүн
жаңы заманбап чыгып келе жаткан жазуучулардын мындайча айтканда өзөгүн толуктагым келди. Анан дагы ошол өзүбүздүн жазган чыгармабыз бул дүйнөлүк конкурстарга жарышка салуу. Анан бул чыгарманын негизги идеясы, негизги жыйынтыктоочу тарбиялык мааниси бул ошол чыгарманын эң биринчи мезгилде байлык менен бийликтен дагы иман, ошондой эле адамдын жеке адамдык фактору, бул эң инсандык фактору, бул эң бир чоң роль ойнойт. Ошон үчүн ошол багытты туура көрдүм деп айтат элем. Анан азыркы албетте сүйүү темасы, чындыгында сүйүү темасы, бирок аша чапкандык эмес. Аша чапкандык сүрөттө эмес. Анткени мен ал жерге мен бир нерсени бергим келди. Азыркы биздин коомчулуктагы жаштарыбыздын, негизги үйлөнүп жаткан жаштарыбыздын мындай карап көрүп, биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгарабыз албетте. Ошондо биз бир нерсени байкайбыз да. Мисалы көбүнчөсү албетте үйдө, үй бүлөдө сүйүү, махабат эң чоң роль ойнойт. Аябай эң чоң роль ойнойт. Чыңгыз атабыз, Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, сүйүүдөн алам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк дегендей, бул ар бир минутада биз өзүбүздүн ошол жаратканга болгон сүйүүбүздү, пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүздү, өзүбүздүн жубайыбызга, балабызга, ата-энебизге, мекенибизге, жалпы элибизге болгон сүйүүбүздү жоготпой жашай турган болсок, албетте бул бактылуулук жашоо. Анан бул жерде ошо жалпы сүйүүнүн негизги өзөгүн бергим келди дагы. Ошол эле учурда негизги биздин сүйүүнүн баалуулугун кайта ошол чыгарма аркылуу элибизге тартуулагым келди. Эмнеге дегенде, азыркы учурда сүйүүн дей турган болсок эле, биз ал нерсени биз өзөгүнө, ал нерсени биз акыйкатына жете албай жатабыз да. Мисалы, сүйүү кыянаттыкка чейин дейт, бирок ошол эле учурда адам негизги кадам таштоосунда, үй бүлөдө же болбосо ошол турмушта кадам таштоосунда жүрөктөгү эң бир ошол сезимдер менен гана чектелбестен, балким ошол сүйүүнүн баркына жетип, ошонун себебинен бир аялды татыктуу жубай кылып, ошонун менен түбөлүккө ал менен татыктуу эриш аркак болуп туруп, жакшы коомчулукка дагы оң таасирин берип, татыктуу кыргыз элинин керегине жараган, бычагына сап боло ала турган, ошондой эле элибиз өйдөгө чуркай турган болсо, мындайча айтканда тулпар болуп бере ала турган эр азаматтарды чыгаруу. Ошол. Чоң рахмат. Азыр ушул жерден мага бир ой келип кетти. Сиз ошол поэзия тарабы деп жатпайсызбы? Келиңиз эми поэзияга бир кезек берели. Себеби дегенде сиз ушул чыгармага жазганга да себепчи болгон балким акын жазуучулар бардыр. Кааласаңыз алардын чыгармаларынан, ырларынан окуп берсеңиз дагы болот. Анда көбүнчөсү бир аз саптарды айткым келди. Албетте Алкул Осмонов агабыздын салын айткым келди сүйүү темасындагы. Сен бир бакча, меваларың келишкен. Мен жүргүнчү оозу тийген жемиштен, сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Сулуулар сулуу эмес, сүйгөн сулуу, ушул сөз кандай терең, кандай улуу. Кызыгып кээ бирөөлөр чырайына, жүрүшөт өмүр бою жутууну. Чындыгында ушул нерсеге аябай баа бердим да акыркы 2 сапкачы. Эмнеге дегенде, ушул 2 сап мисалы көбүнчөсү биз кайтып келе турган диндик эле маселе да. Биз көбүнчө сулуулугуна маани берип турмуш куруунун негизинде, ал биз ыйман деген бул түбөлүктүү сулуулук да. Бир ай мисалы эми ал жаштыгы канча бир 30дан ашкандан кийин ал сулуулук албетте кетиши бул талашсыз чындык. Бирок ыйман деген сулуулук албетте бул түбөлүккө сакталары бул бардыгыбызга кубанычтуу нерсе да. Ошо анан эми негизинен жашоодо эң негизги биз ойлоно турган, эң орчундуу, өзөктүү маселелер аябай көп. Бирок ошолордон дагы биз эң негизги чече турган маселелерибиздин катарында бул албетте
коомдук идеология биринчи орунда деп мен айтат элем да. Бардыгыбыздын эле иш аракетибиздин натыйжасы бул коомдук идеологиянын өнүгүшүнө болгон өөлгөбү деп мен баса белгилеп айтам. Анткени албетте биз жакшы багытта, жакшы ниетте иш-чараларды кылабыз. Качан мен өзүмдүн өлкөм, өзүмдүн мекеним, өзүмдүн жүрөгүмдөгү негизги махабатым Кыргызстаным деп жүрөгүбүз соккон болсо. Аллах ыраазы болсун. Жана бир айтып кетет элек, ушул максатыңыздарга жетүүдө Аллахым өзү жар болсун, өзү жардам берсин дейли. Рахмат сиздерге да чоң. Чоң рахмат. Келиңиз, эми ушул азыркы чыгармаңыз жакында чыга турган. Кайсы мезгилге пландап жатасыздар? Качан күтсөк болот? Буюрса кеч күзгө деп пландап жатам. Өзүмдүн татыктуу окурмандарым табат деген да ишеничтемин. Буюрса жакшы натыйжасын берип, коомчулугубузга ошол нерсе аябай сиңимдүү болуп туруп, өзүнүн ордун таба турган болсо, буюрса албетте ушул багытта дагы алгылыктуу иштерди мен өмүр бою жүргүзөм, өмүр бою алып барамын. Өзүбүздүн эл аралык сынактарга албетте өзүбүздүн кыргыз мамлекетинин даңкын, атын Чыңгыз Айтматов өзүбүздүн улуу залкарыбыздын тырмагына тең келе алганчалык дагы аткара албасак дагы, бирок ошого сөзсүз түрдө аракет кылам деп айтат элем дагы. Бул менен бирге буюрса бир гана ошол чыгармачылык жактагы өзүбүздүн жазуучулук менен гана чектелбестен, балким турмуштагы, жашообуздагы өлкөнүн өнүгүшүнө болгон өзүбүздүн бардык ресурстарыбызды элибиз үчүн, жерибиз үчүн аябастан жарышка, ошондой эле бардык өзүбүздүн кандай десем мындайча билимибизди коомчулугубузга берүүбүзгө бул мен эч качан мындай артка чегинбей, болушунча кашканыбыз калганча алдыга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Келиңиз, анда биздин эфирибиз дагы соңуна келип калды. Ошол чыгармачылык тууралуу сөз болду көбүнчө. Жана азыркы учурда чыгармачылыкка кызыккан жаштар бар, ошол тарапка сүңгүп жаңыдан кирип бара жаткандар бар. Буларга кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Жана сизге жардам сурап келишсе, ар дайым тозо аласызбы дегендей жол көрсөтүп, өзүңүз менен кошо ээрчитип балким? Билесизби, жашоодо негизинен азыр турмушта биздин өзүбүздүн өсүп келе жаткан жаш жеткинчектерибиз, балакайларыбыз, бөбөктайларыбыз билимдин, ошондой эле бир жаңы бир ушундай бир акыйкаттыктын, ушундай ыймандын, ушундай бир адептин бир суусуна, Аллах Таалабыз пайгамбарыбызга белек кылгандай Кавсар суусуна, мындайча айтканда Кавсар булагына канчалык биз үммөт суусасак, азыр дагы суусасак, жаштарыбыз дагы анчалык деңгээлде болбосо дагы, бирок салыштырып келгенде суусап атат деп мен айтсам болот. Эң ушул нерсегечи, анткени дегенде биз ошол нерселерге жазуучуларыбыз, мен бардык азыр чыгып келе жаткан жаш жазуучуларга айтарым, кайтпагыла, ушул менен ошол нерсени аябай жипти бекем кармап туруп, алдыга ат салдырбай, камчы салдырбай, алдыга чыгып, дин менен өзүбүздүн классикалык адабиятты, хадисти сүт кылып туруп, андан кийин өзүбүздүн интеллектти, камы ушундай ун кылып туруп, экөөнү журулуштуруп туруп, негизги өзөктөн биз болсо мыкты чыгармаларды жаратып туруп, коомчулугубузду эң жогорку деңгээлде жакшы бир багытка, коомдук идеологиянын өнүгүшүнө, ошондой эле бөбөктайларыбызга аябай жакшы бир азык болот деп, ошонун негизинде иш алып барууга келиңиздер, бардыгыбыз ошол нерсеге максаттуу деңгээлде бир багыт алалы дагы. Анан дагы албетте алар чогуу иштешебиз десек, албетте бир команданын негизинде ушундай иш-чараларды, ушундай долбоорлорду ишке ашырып, коомчулугубузда жакшы бир аураны тартуулаганыбыз бул жакшы нерсе деп мен, буюрса алдыда болсо, бул жакшы нерсе деп мен айтат элем да. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз жапа-тырмак алдыга кадам таштайбыз дагы, ошонун негизинде жакшы жыйынтыкка келебиз, анан коомчулугубуздун өнүгүшүнө албетте салымыбызды кошобуз. Сөзүңүзгө кантсе дагы кошулам, толук түрдө кошулам, себеби дегенде эми бир гана дуа кылабыз, тилек кылабыз жана ошондой эле колдон келген жардамыбызды беребиз. Келечегибизди ушул
ар бир жаштарыбыз өсүп келе жаткан муундарыбыз ошол кандай дебиз эң башкы максаты Аллахтын ыраазылыгын көздөгөндөй туптуура таза келечекти куруп алууларына тилектешпиз деп айтабыз. Бүгүн биздин эфирге келип ушундай баалуу убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мындан кийинки эфирлерге да келип турасыз деген үмүттөбүз. Буюрса жаңы чыгармаларыңыз чыкканда сизди чакырып турабыз. Ал эми биз өзүбүздүн угармандарга кайрылат элек. Сиздер бүгүн Ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрдүңүздөр жана бүгүн бизде конокто жаш жазуучу Абай Карабаев агайыбыз болду. Кийинки эфирлерде жолукканга чейин баарыңыздар ассаляму алейкум.